Сүйүктүү жар, 4 баланын мээримдүү энеси жана ошондой эле кесибинин көзүн тапкан юрист бул Айгүл Конгайтиева. Таластын кызы болом деген Айгүл айым интеллигент үй бүлөдө тарбияланган. Эне катары, жубай катары милдетим бар. Бүгүн келгенде балдарымдын, 4 баламдын ар биринин баягы бүгүн эмне кылдың, мектепте кандай болду, өзүң кандай сезип атасың деп ошентип сурап алек болуп мен жумушту чынын айтканда баягы бат эле унутуп коем да. Талапкер айым албетте мен юристмин, бирок ошол эле учурда менде эненин жүрөгү согот. Айрым учурларда мыйзам чегинде ата-энелердин бирөөсүн балдарынан ажыратууга туура келет. Ошондо бөбөктөрдүн мөлтүрөгөн көздөрүн көрүп, жүрөгүм ооруйт. Балдарда эмне күнөө дейт. Атасы же энеси Россияга, чет өлкөгө кетет дагы, балдар каралбай калат. Бул жакта аял киши жалгыз эне калат дагы, же балдарды туура тарбиялап үйдө караганга убакыт болбойт, же акча тапканга убакыт болбойт. Кээ бир аталар болсо ошондон ары баягы жок болуп кетишет, же башка үй бүлө таап алышат үйлөнүп. Баягы ошентип балдардын астында өздөрүнүн баягы мыйзамдын астында өздөрүнүн укуктарын унутуп, андай учурлар көп да. Биздин жарандар укук тараптан абдан сабатсыз экенин баса белгиледи. Алсак көбү расмий түрдө никеге турбай эле кыргызча үйлөнүп алышат. Соңунда жубайлар ажырашкан учурда мүлктү бөлүштүрүү, алимент өндүрүү өңдүү маселелер жаралбай койбойт. Көп учурда энеге түшкөн түйшүк болот дейт Конгайтиева. Эгерде өлкөбүздө жумушсуздук жоюлуп, адамдардын аң сезимдери өсүп, жоопкерчилик алганды үйрөнүшсө, мындай окуялар аз катталмак. Буга карата үстөгө боздок болгон бири-бирине карама-каршы жазылган мыйзамдар да себеп. Реформа жүргүзгөнгө, баягы жакшы мыйзамдарды эл үчүн жазганга, кабыл алганга аракет кылам, өтө чоң аракет кылам. Мен ойлойм, ар бир бараткан талапкер ошондой бир жүрөктөн чыккан сезим менен баратат го деп ойлойм. Айгүл Конгайтиеванын эгемен Кыргызстаныбыздагы жападан жалгыз таза партиянын феномени болгон Эл үмүтү социал-саясий партиясына кошулуп калганынын бирден бир себеби келечекте балдарын бейпил, мыкты турмушта жашаса экен дегенинде. Кыргызстандын бардык тармагы реформага муктаж деген юрист өзүнө гана эмес, партиялаштарынын өлкөнү гүлдөтөрүнө болгон ишеними чоң.